5 группа болгондо 30 окуучунун 150 гана окуучунун взносу келет дегенсиз, ал эми 7-ден 8-ден окуучунуку чөнтөккө кетип аткан. Буга чейин уруктуган иштеген азыр эч ким жок. Мен баардыгын бухгалтерияны текшертип Агайын туугандар, ар бир жерге барганда мисалы көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп атат да, ошол көйгөйлүү маселелерди жер менен карай берет. Ошол менен катардагы бизде райондо болуп аткан маалыматтарды сиздерге айтайын деп, мынакей андай сиздерди чогултуп атабыз. Биринчиден рахмат, Жатак мектептин жетекчилигине, эшиктен эми Маданият үйүнүн абалы бүгүнкү күндө абдан оорурап, ремонтталып калат. Анан Жатак мектебин мынакей актовый залды бизге берип, ушул жерден жыйналышты өткөрүп атабыз сиздерге. Жыйналыштын протоколу түзүлүп атат. Суроо жооп бергенде аты жөнүңүздөрдү айтып урматтуу агайын туугандар. Ошол сурооңуздарды берсеңиздер, эгерде ушул жерден чечиле турган маселе болсо, ушул жерден чечип кетебиз. Эгерде чечилбеген маселе болсо, сөзсүз түрдө протоколдун бүгүнкү жыйынтыгын баары сиздерге маалымат беребиз. Эмне себептен бул маселе чечилбей аткан. Мен сиздерден бир гана нерсени суранып кетем да, урматтуу агайын туугандар. Баягы бирөөнүн баягы эмесин жамандап мисалы өтпөйлү да. Баарыбыз бир тууганбыз. Баарыбыз бир айылдын жашоочусубуз. Баягы ынтымакта, биримдикте өткөрөлү. Эгерде кимде-ким мыйзам бузуулар болуп атса, анын текшерүүчү мисалы атайын органдар бар. Бирок тилекке каршы көпчүлүк жерлерде барсам, ушундай бир мыйзам бузууларга жол берилген фактылар бар да, фактылар бар. Анан бул жерде мынакей Чолпон деген кызыбыз бар экен, өткөндө дагы ушул келди эле да. Ушул бир топ маселе боюнча, айылдын маселеси боюнча эми ал деле айтар өз сөзүндө. Бул жерде эми бирөөнү биз сен сүйлөө деп айтпайбыз. Биз баягы мыйзамдуу, эгемендүү мамлекетте жашап атабыз. Ар бир адам сүйлөп, өзүнүн оюн айтууга, өзүнүн оюн билдирүүгө, жазуу жүзүндө арызданууга укуктуу мүмкүндүгүндө. Бирок эң негизгиси бүгүн менин келип атканым өткөн жумада дагы биз Нариман айыл өкмөтүндөгү айылда өткөн жумада катта талдык айыл өкмөтүн талдык айылында ошондой эле өткөн жумада биз Шарктын Алиханов көчөсүндө болдук, ошол эл менен жыйындарга катышып келдик. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз тараптан жүрүп жаткан иш-чаралардын бирден бир азыр күндө билесиздер, биздин президентибиз, өлкө башчыбыз тапшырма берди. Ошол жанагы үйлөрдүн кызыл китеби боюнча. Мына биз 15 декабрга карата район боюнча канча жарандын кызыл китеби жок ушул үйдө. Маалыматты тактадык. Канча жараныбыздын жана паспорту жок бүгүнкү. Канча балдардын күөлүгү жок. Ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Ошонун үстүндө иш алып барып жерине түшүндүрүү иштерди да жүргүзүп атабыз. Эмне себептен мына тиешелүү жетекчилер менен келдик. Бүгүнкү күндө көп маселе архитектурага, көп маселе РЭСке болуп атат мисалы. Көп маселе госрегистрге болуп атат. Мына жетекчилердин баары келишти. Сурооңуздар болсо жооп бергенге даярбыз биринчи. Калса текшерип калат деп. Мен буну 3 жыл мурда ата-ана комитети болуп иштеп жүргөндө, мен балама эмне үчүн төлөп атам акча деп туруп, билесиздер, складыңыздар мындардан бери өзүңүз айтып бериңиз Гүлсара эже, эмне үчүн текшербейсиңер, эмне үчүн балдарыңардын эмне жеп атат, эмне ичип атат деп кызыкпайсыңар дегениңер кайра чогулушта айтып бергениңизде мен как ата-аналар комитети катары ошол бала бакчасын чын эле эмне үчүн текшербейбиз деп анан кирсек эмне? Ошол жерде чайлар кайнап атат, тамактар бышырып атат. Аны кантип текшеребиз? Мен эмнеден баштадым? Киргенде эле ошол билбей калышты. 3-чү күн открытый ден эле ата-аналар текшере турган. Мен барганымда билбей калышты 3-чү күн экенин, эмелерин чуксам эттери жок.
ага чейин дагы сизге айылыбыздан көп эле келиндер, по-моему, жалпы барышкан дайым эле жакшы эле чечип бересизби, кандай кыласыз? Анан кийин элтери жок болуп аткан, башка болуп аткан жалыктардан улам мен дагы анан ата-энелер комитети катары текшергенде ошондой болуп чыкты. Эттер жок болду, башка болду. Айыл өкмөтүбүзгө ар бир группадан 30дан гана окуучунун взносу барыш керек, 150 окуучунуку барыш керек эле. Мен ошол не кылабыз, кичине майрамдарда акча чогултуп калабыз да. Чогултуп калгандагы анан кийин дагы карасам, ал жерде ар бир группада 30дан эмес, 38ден, 39дан окуучу болуп, ар бир 8ден, 9дан окуучулар ашыкча болуп аткан. Ал барып мен Рахматулла акеден сурасам, ал жерге 150дөн гана, 5 группа болгондо 30 окуучунун 150 гана окуучунун взносу келет дегенсиз, ал эми 7ден 8ден окуучунуку чөнтөккө кетип аткан. Анан кийин мага ушундай суроолор менен үйүмө келип атып, мен барып Сыдык агайга айтканмын, ошол убактагы айыл өкмөт Камил акеге айтсам, эч бир эме болушпады дагы. Кайрадан мени чакыртышпады. Карындашым, аны биз текшеришибиз керек эле, эти бар жок экен. Эмне үчүн сен текшердиң деп чыгып менин чогулушуму болтурбай койдургансы, Маматали аке, үйүмө чейин барып суранбансыз, кечиресиз, мен сизге болтур деп койгон менен негедир мени Будай кайрадан ушул маселелерни алып чык деп, мен ошол күндөн бери башым ооруйт. Эмне үчүн мен ушул нерселерге көз жумду кылып койдум деп. Азыр президентибиз айтып атат, жеринде коррупция маселесин өзүңөр алып чыккыла деп атат. Жеринде чечилбесе анан кийин мен караймын деген президентибиздин жакшы сөздөрүнө мен ишенүү менен мен ушул маселени сиз комиссия түзүп эжеке текшерип берсеңиз, анан ушул садиктин ичинде элдерден мен угам дейм, мага ишенип айтышабы, жагантип айтышат билбедим. Өздөрү бир күн дагы келип иштебей туруп айлык алгандар бар экен. Мен калайм, сиз менен ушул нерселерди текшерели дагы. Анан сенде көргөн Урматтуу аналар, акалар, укалар, эжелер, сиңдилер. Мына эми бул жакшы нерсе. Мен акимге комплимент айтпайм. Турсунбек Молдобекович келгенден бери ар бир айыл өкмөттө, ар бир айылда ушундай элдик жыйын болуп атат да. Элден айлансабыз, сиздер бар экенсиздер, сиздердин балдарыңыздар бар экен, биз эмгектенип бала чака багып атабыз. Бирок мөнөктүк туугандарым, эч ким айтпаса дагы мен Карасунун кызымын, билесиңер. Мен сиздерге ынтымактыкты, биримдикти, бири-бириңерди ызаттоо, урматтоону каалайт элем. Менин акылым сиздердин чөнтөгүңөрдө. Баягыдан бери мен аябай ушул аял катары, эне катары, мугалим катары өзүмдү аябай ыңгайсыз сездим да. Эч ким десе жетекчилер болгондагы ызат урмат болуш керек. Мен жөн эле, менин акылым сиздердин чөнтөгүңөрдө, мен жүрөгүмдөгүн айтып атам да. Мен мөнөк жөнүндө аябай оюм жакшы эле. Эми Чолпонду мен эми көрүп атам. Рахмат Чолпон, сен мени жаңыдан көрсөң, мен 3-жыл иштеп атам Карасу районунда. Мен уктум, сен 2-3 ай болуп Эшматов мектебине келипсиң. Мугалим болуп. Эшматов мектебине 3 айдан бери эжекелер жакшы билет, мен 2 жолу келип кеттим. Ал жерде балдар бакчасын ачтык мектептин алдында. Рахмат элге журтка. Аябай жакшы жардам бердиңиздер. Эми бир 2 минут актануу эмес, балдар бакчасы боюнча айтып коеюн, эл түшүнүш керек. Бул сиздердин Кызыл Кызгалдак балдар бакчасы, өзүңүздөр жакшы билесиздер. 1964-жылы 120 бала ылайыкталган. Бүгүнкү күндө 5 тайпа бар, 115 гана бала тарбияланат. Себеби биз райондо бая пандемия оорусуна байланыштуу алгоритм сактайбыз. Азыр 20дан 25, 23 гана бала кабыл алынат. Мына баарыңар жакшы билесиңер. Себеби азыр пандемия да ошондой. Анан бул жерде ачык эле айтып коюш керек, урматтуу айыл өкмөт туура түшүнүш керек, эл билиш керек. Биз райондо бул жерде турабыз, балдар бакчаларынын эмгек маянасы гана бизде. Эмгек маянасы, зарплатаны гана районго берет. Башка бизде эч нерсе жок Чолпон. Бардык чарбалык иштер, ремонт болобу, приобретение болобу, бардык айыл өкмөткө да. Мисалы мынабу Кызыл Кызгалдак боюнча, ооба мен эч кандай бала үчүн мен талап катуу, мына эжеке өзү жакшы билет. Мага дагы 1-2 жолу WhatsApp'tan жазган Турсунбек Молдобекович. Мен келип көрүп кеткенмин, эжеке менен 2 жолу сүйлөшкөнмүн. Бирок буга чейин бул жерде чындык бар. Моюнга алыш керек. Мага чейин эжекенин ошол жерде азыр келине, мен элге ачык айтып коюшум керек урматтуулар.
Gelini Декретный отпускка чыгып кетти, кызы. Gelin иштейт экен, мен чакырып айттым. Буга чейин уруктуган иштеген экен, азыр эч ким жок. Мен бардыгын бухгалтерияны текшерттим. Азыр бардык талап ошондой болуп атат. Бардык балдар бакчаларында, бардык мектептерде моюнга алыш керек. Буга чейин кайнатасы кароо, башкасы башка экен. Азыр ошону чекеден биз тазалап атабыз. Сен ошол жердеги турмуш шарты оор адамды алып кел кароолгун. Турмуш шарты ол эжекени алып келип ашпозчу кылды. Бүгүнкү күндө бул жерде 27 штат бар. Элге айтып коеюн, сен барасың, аны экөөбүз сүйлөшөбүз, хорошо? Сен барыпсың бухгалтерияга, мага кирбей эле прям акимге кирипсиң да, чолпон. Мага кирсең болмо экен, таанышып, анан ошол жерде мен сени бюджет этилем. Бүгүнкү күндө бул жерде 27 штат бар. Анын 5 тарбиячы, 5 жардамчы тарбиячы, 17 техникалык кызматкерлер. 2 кароолу бар, ашпозчусу бар, башкалары бар. Bir айлык зарплатасы ушул 27 кызматкердин 247.120 сом алат. Bir айда. Анан баягы бардыгы айрыкча тарбиячылар билимине, анан кийин стажына, саатына жараша алат. Андан кийин bir жылдык зарплатасы гана бар бизде. 2.967 сом, 2.967.312 сом. Башка депутат эч нерсеси жок. Биз ар коллегияда карайбызмы чолпон. Ар себеби 2011 жылдан бери сиздер билип коюшуңуздар керек. Биздин министрлик мектепти дагы, балдар бакчасын дагы бардык ала турган нерсесин номенклатура детсад менен мектепке өткөрүп койгон. Району азыр приказ бербейт. Азыр ушу мектептин директору, детсаддын директору өз алат. Тарбия алабыз, завхоз алабыз, качагар алабыз. Номенклатура балдар бакчасыныкы. Бирок биз номенклатура балдар бакчасыныкы өз билгенин жасабасын деп, биз ай сайын кеңешмебиз болот, 93 садик бар. Ошолорду атайын бир маселени, кадр маселесин биз коюп атабыз. Бул актануу эмес, урматтуу менен күтүлганда. Сурооңор болсо бергиле. А чолпон, мен сени күтөйүн. Мен сени күтөйүн. Сен бар, бухгалтерияны чакырайын, толуктайлы. Анан ошо сага жалып кылгандарга керек болсо письмени жазып берейин. Анан бир жери биз тендерди өткөрбөйбүз. Мен келгенде райондо ар түрдүү 1.000 сом, 5 сом топтойт экен. Биз атайын госстандарттын негизинде нормативди алып туруп, район боюнча бир гана питанияны 750 сомдон топтойт. Bir күндө бала 36 сом дейт. Болду, башка эч кандай акча топтобойт, урматтуулар. А тендерди ошо 750 сом топтойт, банкка төгөт, ал эмени тендерди айлык менен өткөрөт. Анан биз сен туура айтып атасың, аптанын шаршемби күнү бизде ательер күнү. Ар бир эмеде мектепте, мына урматтуу ательер угуп алгыла. Мектепте, детсадта ательерден түзүлгөн комиссия бар. Силер акыңар бар. Барып, ошо питанияны текшергенге, ак түзүп, бизге барганга, айыл өкмөткө барганга силер акылуусуңар. Атайын ошондой комиссия түзүп койгонбуз. Сен жакшы экенсиң комиссияда. Себеби бул балдар үчүн иш үчүн. Ошо комиссия иштеш керек. Сен жакшы иштеген экенсиң. Ушуну Анан Гүлайым эжеке, азыр сиз айтып аткан ошол декретте деп кимди айттыңыз? Кечиресиз. Сиз менен таанышканыма кубанычтымын. Келини. Анан келини деп. Келиниңиз, кайсы келиниңиз иштейт Гүлсара эже бул жерде? Kızım ince Mehmet kızım ince Жок, ал ооба. Анан ушул жерде. Орчун, эмне сенен кечирим сурайм, чолпон. Чогулуштук өзү апарбай жүргөн. Мен ашып сөйлөгөн. Сен мага бар, азыр сүйлөшүп туура айтып атамбы? Мага барсың. Сен мага бар. Ана мен дагы ушу мугалимдин эч кандай кандай мугалим болуп иштейсиң? Ошон үчүн сүйлөшөлү болду. Бул маселени мен суранам. Барсына, барсın, мен иликтейин, анан элге жеткиз. Мына Мөнөк айылында элчигин өткөздүк. Эми азыркы күндө көпчүлүк айыл аймактарга чыгып атабыз, айылдарга. Негизги максаты жеринде жетекчилер менен мынакей маалымат берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына кызыл китеп, үйлөрдүн кызыл китеби боюнча көп азыр мындай суроо талаптар болуп атат. Ошолорду кантип алуу жолдору боюнча мына биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп өттүк. Андан тышкары ушул ар бир айылдагы көйгөйлүү маселелер боюнча жеринен угуп, анын чечүү жолдорун издөө болуп атат бүгүнкү күндө. Мына бул жерде көтөрүлгөндөй жанагы таштанды маселеси жалаң эле бул айыл өкмөтүндө эмес, ошо Кара Суу районунун бардык айыл өкмөттөрүндө мына таштанды полигондору боюнча маселе бүгүн абдан чоң туруп атат.
бул багытта биз да иш алып барып атабыз. Ушул таштанды полигондорун ачуу боюнча кошумча, себеби дегенде көпчүлүк айыл өкмөттөрдө бул таштанды полигондору бүгүнкү күнгө чейин жок да. Баягы бир атайын бөлүнгөн жерде эмес, баягы жерлерде гана таштандар төгүрүп, биздин мынакей жайыт жерлерибизде дагы мисалы таштандыга айларган фактылар бар биздечи. Ошолорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө биз иштерди жүргүзүп атабыз. Эми бүгүнкү жыйналышта эл ар кандай суроолорду берип атты. Эми көпчүлүк маселе бул жерде ушул айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги эле чечилчү маселелер чындыгындачы. Бирок менин аким катары ушул жерине келип, ал маселелерди угуп, айыл өкмөтүнө тиешелүү тапшырмалар бүгүн берилди, тиешелүү жетекчилерге тапшырма берилди. Эми бунун жыйынтыгын бул көзөмөлдөө жагы райондук мамлекеттик администрациясында да чындыгында. Эми мына кечээ гана ушул мыйзамсыз курулуштар боюнча чоң жыйын болду. Биздин Кара Суу районунда 16 айыл аймагы жана бир Кара Суу шаары бар да. Ал жерде да айтылды. Себеби дегенде кээ бир учурда элибиз түздөн-түз мына кээ бир айыл өкмөттөр биздин облуска жакында. Ош облус ыйгарымдуулукту өкүлчүлүгүнө түздөн-түз кайрылып атышат. Кээ бир жарандарыбыз айыл өкмөттөрүнө кайрылбастан эле түздөн-түз акимиятка кайрылып атат да. Ушул маселе боюнча, жеринде чечүү боюнча, эл менен жолугушууларды өткөрүп, элге маалымат берүү боюнча мисалы айыл өкмөт башчыларына да тапшырма берилди бул жагынан.